1991-жылы Чоң Таш айылынын үстүндөгү эски кирпич заводунда 1937-жылы репрессиянын курмандыктары болгон 137 адамдын сөөгү жана жеке буюмдары табылган. Кыргызстан эгемендик алган жылдардан кийин репрессияга туш болгондордун сөөгү көмүлгөн жер Бүбүра Кыдыралиева менен КГБнын оперативдик капитаны Болот Абдрахмановдун тынымсыз эмгегинин аркасында ачылган. Ал жерди казганда 30-40 сантиметрге жетпей биринчи баш сөөк табылган. Эң ынанымдуу далил казган учурда табылган атууга чыккан соттун өкүмү тууралуу билдирме болгон. Сөзсүз кыргыз элинин баары репрессия болду десек болот. Эмне дегенде репрессия болгон үй бүлөнүн балдары, ошолордун үй бүлөсү, ата энеси баары тең бир топ кыйналды, аларды репрессия болду десек болот. Бирок документалдуу түрдө бүгүнкү күнү мынакей жана биз бүткөн ушул жылы февралда бет ачары болгон репрессия курмандык болгондордун тизмеси 18 миңдин тегереги болду. Бул жерде бейкүнөө атылып, кийин кайра акталган Кыргыздын залкар мамлекеттик жана маданий ишмерлери Төрөкул Айтматов, Касым Тыныстанов, Баял Исакеев жана башка ошол кездеги алдыңкы интеллигенция өкүлдөрүнүн сөөктөрү жатат. Репрессия курмандыктары түбөлүк жайылган жер Чыңгыз Айтматовдун сунушу менен Ата Бейит деп аталып калган. Архивдик маалыматтарга караганда 1930-жылдары Кыргыз СССРинде миңдеген адамдар эл душманы чет өлкөнүн тыңчысы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга аракет кылган деген айыптар менен ак жерден камалып атууга кеткен. Алардын катарында мамлекеттик ишмер Абдыкерим Сыдыков да болгон. Ал Социал-Туран партиясын түзүүгө аракет кылган деген куру жала менен 1933-жылы НКВД тарабынан камакка алынып, 1938-жылы февралда 49 жашында атууга өкүм кылынган. Кыргызстандын эгемендүүлүккө жетишине өмүрүн арнап мерт болгон Абдыкерим Сыдыков 1958-жылы акталган, бирок анын сөөгү азыркы күнгө чейин дайынсыз. Тилекке каршы биз дагы деле Абдыкерим Сыдыковдун кайсы жерде атылганын билбейбиз. Биз чоң атабыз тууралуу эч кандай маалымат билбейбиз. Балким архивдик документтерден кандайдыр бир маалымат чыкмак. Бирок биз кандай гана аракет кылбайлы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бизге уруксат бербей жатат. Белгилүү журналист Регина Хилимская алгачкылардан болуп Сталиндик репрессия жана ошол мезгилдеги кылмыштар тууралуу жазган. Анын негизги китеби Чоң Таштын сыры 1994-жылы басылып чыккан. Бүгүн Регина Хилимскаянын элесине арналган форум уюштурулуп, иш-чарага репрессиянын курмандыктарынын туугандары, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана жарандык активисттер катышты. Регина да айтып атат, эмне үчүн 8 ноябрда ар бир мектепте же ушул жерге алып келип окутпайт. Башка бир улуттук банктын китептерин чыгарышат, ката менен, туура эмес тарых менен. Ошон үчүн биздин балдар нака тарыхты, Кыргызстандын тарыхын билбей, өзүнчө бир манкурттук сезим дагы Чыңгыз Айтматов айткандай болуп атат бүгүн. Ошон үчүн бүгүн биз ушул тарыхый чындыкты 5-6 белгилүү журналист, белгилүү тарыхый эксперттер менен баарлаштык. Совет бийлигинин алгачкы жылдарында катаал жаза өкүм сүрүп, миллион жаран ал системанын курманы болгон. Кыргызстанда 18 миңден ашуун адам репрессияга кабылган. Бирок адилетсиз жазалоого кабылгандардын саны мындан да көп болушу мүмкүн деген божомолдор бар. Айтолкун Анапияева, Адлет Марсбеков, 5 канал.